Урматтуу мекендештер, диета, ротациондук диета жөнүндө кабар берейин. Демек, ротационный диета деген сөз, бул тамакты сиз 4 күндө бир кайталайсыз. Эмне үчүн биз тамакты 4 күндө бир кайталашыбыз керек? Себеби биздин сиңирүү органдарыбызга кирген ашказан, ички чегилер 4 күндө бир өзүнүн ферментин алмаштырып турат. Мына ал үчүн бул жакта мына карайлы. Бул ички чегинин быдырлары ворсинки деп коет. Бул болсо ашказандын ички бөлүгү, бул болсо жон чегиники. Эми кошумча муну карап койгула, мен кийин бир айтып кетермин. Клетканын боордун клеткасы 500 күн жашайт деп турат. Бөйрөктүн клеткасы дагы 500 күн жашайт деп турат. Бронхтор болсо 10 күн, альвеолдор болсо 12 күн деп турат. Эми мунун өзүнүн ошого жараша өзүнүн кандайча ушул клеткалар канча күндө жашайт, адам канча күндө жакшы болот деген гана мааниде ошон үчүн ушул күндөрдү айтып койгон. Демек, муну мындай түшүнөлү. Сиз бүгүн мисалы күрүч жедиңиз. Ошол күрүчтү эритип берем деп ашказандан фермент бөлүп чыгат. Ашказанга күрүч түштү. Ашказандын ичиндеги клеткалар ферментти бөлүп чыгарды. Эми ошол бөлүп чыгарган клеткалар болду, алар уже жарабайт, алар уже мындайча айтканда өлүп калат. Ал клеткалар 5-күнү чыгат. Демек, сиз 4 күндө гана бир жейт бир тамакты. Демек, ушундай жаралыппыз. Ушуну эң жакшы кулаңыздарга тутуп алыңыздар, урматтуу мекендештер. Сиз бүгүн жеген тамакты 3 күндөн кийин гана жейсиз. Биздин кичинекейде эсибизде бар, чын эле апаларыбыз бүгүн бир тамак кылса, эртең башка тамак кылып, бүрсү күнү башка тамак жасашы. Анан Инстаграмда да, Фейсбукта да чыгып калат, бүгүн эмне тамак жасасам экен деп. Мына сиз жасаңыз, 4 күндө бир жасаңыз бардык тамактарды. Себеби биздин организм ошондой жаралган. Сиз бүгүн күрүч жедиңизби, эртең дагы күрүч жесеңиз, бүрсү күнү дагы күрүч жесеңиз, биринчи күнгү гана күрүч сиңет, потому что ошол күнгү ашказандын клеткалар ферментин чыгарды дагы, мыногу 2 күндө ал клетка жок. Ал клетка пайда болуш үчүн 5-күнү гана пайда болот алар. Демек, биринчи күнү берген ферментин берген клетка муну 5-күнү гана өсүп чыгат экен. Ушуну туура түшүнүңүздөр. Мына орозо мезгилинде дагы эң туура эмес орозо кармадык да. Эмне үчүн? Себеби деген бир жерге барса плов, экинчи жерге барса деле плов, эртең барса деле плов, же бир жерге барса бүгүн хамыр тамак, эртең барса деле хамыр тамак. Көрдүңүзбү? Окшош тамак болуп, орозо туткан адам өзүн жеңилдетип, оорудан айыга албады. Чыныгы орозодо диета кармаган адам болгондо ал бардык оорудан 30 күндө